урматтуу офицерлер, прапорщиктер, солдаттар, сиздерди эртеңки келе жаткан ыйык Нооруз майрамыңыздар менен Ош шаарынын мэриясынын аппараттын атынан, шаардыктардын атынан, жеке өзүмдүн атыман чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул Нооруз майрамы биз үчүн ыйык майрам. Бул майрамда баардыгыбыз тилек кылып, өзүбүз үчүн, үй бүлөбүз үчүн, мамлекетибиз үчүн сүмөлөк кайнатып жерлерде жакшы тилектерди кылат мусулмандар. Бүгүн дагы мына мен кубанып турам. Ушул биздин дивизияга келип, жакшынакай тилек кылып, сүмөлөк айлантып, жакшы тилектер жасады. Мен учурдан пайдаланып, Талант Абышевичке чоң ыраазычылык билдиремин. Баардыгыбыздын башыбызды бириктирип бүгүн ыйык майрамдын астында ушундай сиздер менен жолуктуруп отурганына. Кыргыз армиясы боюнча жакшы сөздөр айтылып атат. Мына урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович кол башчыбыз тарабынан жакшы реформалар жүрүп, армияга жакшы көңүл бурула баштады. Буга чейин да бир топ жакшы иштер болуп аткан. Биз кыргыз армиясынын мындан 10 жыл, 15 жыл мурукусун көзүбүз менен көргөнбүз. Армиянын акыбалы кандайды. Мына азыр бир топ жолу ушул дивизияда келип аралап, жерлерде чек-ара кызматкерлери менен жолугууларды уюштуруп атабыз. Силердей мамлекетибиздин патриот жоокерлери бар, патриот кыргыз армиясы бар. Кудай буйруса, биздин мамлекетте сөзсүз стабилдүүлүк, тынччылык болот. Кудайым колдосун биздин мамлекетибизде. Силерге дагы бир жолу ушу Кудайым ден соолугуңарды берсин. Үй бүлөңөрдө тынччылык болсун. Балдарыңар менен, үй бүлөдөгү ошо тылда отурган жубайларыңар менен, мына биздин айымдар дагы турат бул жерде, ошо кыргыз армиясында кызмат кылган. Үй бүлөңөр менен силер дагы жолдошуңар менен дайыма бактылуу болуп, ушундай силер форманы кийип, ушундай техникаларды мингенде только машыгууда гана көрөбүз силерди. Эч качан биздин кыргыз мамлекетибизде согуш болбосун. Биз дайыма ушу силер менен биргеликте милдеттүүбүз. Биз келечекте жаштарыбызга, жаш буундарыбызга, балдарыбызга Кудай буйруса өңгөн, өскөн мамлекетти калтырганга милдеттүүбүз. Ошон үчүн баардыгыбыз мамлекетке ак ниетибиз менен, ак пейилдигибиз менен, берилгендик менен кызмат кылсак сөз өнүгүү болот бизде. Урматтуу ардагерлер, силерге дагы ден соолук, дайыма ушундай биздин төрүбүздө, кыргыз армиясынын төрүндө болуп, Жумашкина ден соолук каалайбыз. Дайыма мына ушу жоокерлер менен бирге жүрөсүз. Бүгүн мына насип экен ыйык майрамда жолугуп атабыз. Кудайым сиз дагы колдосун. Дайыма ушундай жакшылыктардан жолугайлы дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Чоң рахмат. Биз дагы эми кур келбей, жакшылык жерге чакырса, жакшы барып ушу жоокерлерди кичине колдоп коелу деп, бизден эми акчасын алып келдик, 100 000 сом ушу командирге тапшырып коелу. Чоң рахмат. Жакшы бир праздник өткөрүп